Бирок аякта өкмөт тарабынан ойлонуп табылган жаштар өнүктүрүү боюнча концепция. Талас облусунун жаштарынан бүгүн жана эртең аталышындагы муниципалдык кызмат органдарынан жана жарандык активисттердин катышуусундагы координациялык кеңешме өткөрүлдү. Иш-чара Талас облустук жаштар кеңеши тарабынан уюштурулуп, өрөөндө коомдук иштерде жигердүү иш алып барган ар кыл тармактын жаштары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, соц кызматкерлер катышты. Республикалык мааниде же балким эл алаттан келди Таласта бир жаштарга менен багытталган бир 2-3 иш-чара өтөлүү деген. Ошондой эле райондор менен айылдар менен райондор менен областты бириктирип мындай чоң форматтагы бир мисалы айылдан иш-чара өтүп, анын районго чыгып, район областка чыгып деген сыяктуу дагы бир жаштардын бош убактыларын туура жана пайдалуу өткөрүүгө, билим алып кургазууларын өткөрүүгө багытталган бир иш-чаралар өткөрүлдү деген демилгени көтөрүп атабыз. Өткөрүлгөн кеңешмеге Атайын Борбор калаадан келген Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү дагы катышты. Алар өз кезегинде облустагы жаштардын демилгелерин колдоо, аларды мамлекеттик саясаттарды ишке ашырууга жигердүү катышуу жагдайын белгилешти. Ал үчүн мамлекет жаштарга шык берүү маанилүү экенин айтышат. Бул жака келишүүбүздүн максаты ошол Талас шаарындагы, Талас облусундагы жалпы жаштарды активдештирүү, жаштар саясатына тартуу маселеси турат. Анткени акыркы учурларда жаштар саясаты боюнча Талас шаары, Талас облусу абдан пассивдүү иштеп жатат. Ошолорду активдештирүү үчүн бүгүн кеңеш түзүп, Атайын кеңештердин биринчи жолугушуусун кылып атабыз. Мен ойлойм, бул иш-чаранын жыйынтыгы менен абдан жакшы 26-жылга карата иш-чаралар пландарын, жаштарга пайдалуу болгон иш-чараларды пландарын кабыл алабыз. Иш-чарага жогорку окуу жайлардын студенттери дагы катышкан. Катышуучулардын айтымында окуу жайларда демилгелүү, креативдүү ойлорго бай жаштар көп, бирок айрым учурда алардын үнү угулбай калууда. Бүгүнкү уюштурулган иш-чара демилгелүү жаштардын идеяларын ишке ашыруу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн аянтча болууда. Көпчүлүк жаштардын баары миграцияга агылып кетип атат да. Региондо кээрки проблемаларды чечүүдө алардын орду жок болуп калып атат да. Ошол себептен бул өтө маанилүү деп ойлойм. Ар бир региондордо дагы көп проблемаларды чечүү бул жаштардын колунда. Ошо жаштарга колдоо керек. Ар кандай долбоорлорду жазууда, аны ишке ашырууда, реализованияда ошолорду үйрөнүш керек. Бул чогулуш негизи Талас облусунун жаштар саясатын болобу, башка нерсе болобу өнүгүшүнө аябай чоң салым деп ойлойм. Анткени ар бир жаштардын, студенттердин өзүнүн идеялары бар жана ошол идеялар ошол студенттер менен бирге жөн эле калып кетет. Бул иш-чара болсо ошол нерсеге түрткү болуп жатат деп ойлойм. Ар бир студент, ар бир ишкер бул нерсе менен өзүнө көп пайда алат деп ойлойм. Кеңешменин соңунда жаштардан түшкөн сунуш пикирлерди жана долбоорлорду келерки 2026 жылда ишке ашыруу жагдайы талкууланып, пландоо иштери жүргүзүлдү. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.